Ош шаарында интеллектуалдык спорттун түрү болгон шахматка арналган эл аралык иш-чара болуп өттү. Турнир ар кандай жаштагы оюнчуларды бириктирди. Алардын эң жашы 4 жашта болсо, эң улусу 90 жаштагы Махмат Рахим Моминов. Ал жаш кезинен бери шахмат ойноп келет жана бул оюнду акыл эсти өнүктүрүүнүн эң мыкты жолу деп эсептейт. Шахмат ойнағанымға 70 жыл болды уже. Шахмат ойногоныма 70 жыл болду. Облустук, республикалык деңгээлдеги турнирлерге катышып, биринчи, экинчи орундарга ээ болуп келем. Шахмат бул акылдын оюну. Адамды жакшы жакка тарбиялайт, өстүрөт. Математиканы жакшы окуган бала шахматты да жакшы ойнойт. Бул иретте мыкты оюн көрсөтөм деп турам. Ya üçüncü meselede alıp жүрөм. Логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган бул мелдешке Кыргызстандын бардык тууандарынан жана Өзбекстандан келген оюнчулар катышууда. Акыл таймашы 4 жаш категориясы боюнча өтүп, ар бир катышуучуга өз дараметин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берилди. İsrail Kubugiga O'zbekiston Respublikasining Andijon viloyatidan tashrif buyurdik. Biz Özbekistan'dan Andijan oblusundan 6 oyuncu geldik. 4 yaşımdan beri şahmat oynop gelem. Ötkön жылы da bul turnirge komandabız menen gelip байгелі орындарга жетишкенбиz. Даярдыгыбыз жакшы. Бүгүн бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Bu yıl tayyorgarliklar yaxshi bo'ldi. Бұл ойын 4-ші жол болып отыр. Мен бардығына қатысып отам. Өзім ойнаған 2-ші жол ойнап отам. Ойнап отсамдағы неврелерді алып келем, оқушыларымды алып келем. Бұл өте қызықты нәрсе. Бұлға бір кіріп алсаң, отыра бересің. Өзім анша-мұнша паркқа кіріп ойнаймын. Бұл өзі қызықты нәрсе да. Бұл миллиондан ашық ход бар. 5-6 ход жүргенде миллиондан ашық ход бар. Бұл қызыққан адамға өте қызықты. Бұл ақылдың ойыны. Мыкты оюнчуларга кубоктор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдештин негизги максаты шахмат оюнун өлкөдө жайылтуу менен бирге ар түрдүү элдердин ортосундагы достук алаканы чыңдоо жана жаштардын акыл эсинин өнүгүшүнө өбөлгө түзүү. Бұл турнир адатқа айланып қалды, салтқа айланып қалғандай, жылдан жылға қатысушылардың саны көбейіп, бүгін 250-ден ашық спортчыларымыз қатысып жатады. Шахмат ойыны азыркы учурда статистика менен алып караганда Кыргызстанда футбол ойынынан дагы ашып өтүп, шахматқа кызыккан окуучулар саны күндөн күнгө өсүп жатат. Бізде мына Ош шаарыбызда эле 2000ге жакын окуучубуз, булар профессионалдуу түрдө шахмат менен заниматься эткен окуучулар. Акыркы жылдары Кыргызстанда шахматка кызыгуу арткан. Бул өңдүү турнирлер жаңы муундун логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө чоң салым кошууда. Нурастан Бакытбеков, Бектур Калдыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.